Кадыржан Батыров азыр Швецияда жашап, тарапташтары менен Кыргызстанга дагы бир каттуу соккуну урууну дайындоодо. Мындай билдирүүнү Жогорку Кеңештин экс-депутаты Жылдызхан Жолдошева билдирди. Тилекке каршы азыр Батыров Швеция өлкөсүндөгү Стокгольм шаарынан 40 километр алыстыкта жашайт. Жөн эле жашап тим болбостон, азыр ал единомышленниктерди, бай өзбек улутундагы жарандарды тегерегине топтоп, дагы бир Кыргызстанга соккургусу келип атат. Өкүнүчтүүсү кыргыз бийлиги 90-жылы, 2010-жылдан сабак алган жок. Шайлоолордо өзбек жарандарын добушун алыш үчүн айрым партиялар соодалашууга барып атышат. Мен лидермин деген өзбек улутундагы жарандар менен мына ушундай соодалашууга барышып, аларга эбегейсиз баюуга жол ачкан бийлик мына ушинтип сепаратисттерди пайда кылган. Анын сөзүнө караганда, Батыров түзгөн сепаратисттик топко Салижан Батыров, Алишер Сабиров жана башкалар киришет. Бул уюмдарда кимдер бар азыр айтып кетем. Эми азыр Азимжан Аскаровду, түрмөдө жаткан Азимжан Аскаровду ошол уюм ушунда кылгандан кийин батыш өлкөлөрү, Запад, Азимжан Аскаровду куткарууга аракет жасап аткандан кийин Кадыржан Батыров Западка жөн эле находка. Азыр билесиңерби, биздин өлкөнү эмне күтүп турат? Сепаратисттер автономия жасайм деп Зулумов Шакир, өзбек улутундагы полковник, замначальник УВД Ош областы подтверждать этип атат. Мен аларды койгула, мындай өңөрдөн кайткыла десем болбой, автономия кылабыз деген ойлорун айткан деп. Урматтуу менин мекендештерим, Кыргызстан бирөө, биздин бара турган жерибиз жок. Мына азыр сепаратисттер кайрадан башын көтөрүп, жөнөкөй эле анализ. Азимжан Аскаровду оон алып чыгам деп, бул ошол өзбек бай адамдардын уюмунун негизинен болуп атат. Кадыржан Батыровду ОБС-ге апарып туруп, площадка бердиртип сүйлөп атат. Менин билишимче, июль айларында Салижан Шарипов келет. Бул жерден жолугушат Алишер Сабиров менен бары биригишип туруп, скайп аркылуу Кадыржан Батыров менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө аракет жасайт. ГКМБ каякта карап атат? Эмне үчүн Коопсуздук комитети ушуларды карабай атат? Анысы аз келгенсип, булар Ошко да барышат. Кадыржан Батыров ошончолук аброюн кетирди Салижан Шариповдун. Өзүнүн имуществолорун дело кести жазгандай, полностью Салижан Шариповго өткөрүп берип, мен убагында айтсам ал аябай чычалаган мен менен соттошом деп. Мен да макул болгонмун аны менен соттошкон. Герой Кыргыз Республикасынын, Россия Федерациясынын герою, летчик, космонавт, сепаратист, номер 1 сепаратисти Кыргызстандын эмне үчүн имуществолорун өзүнө жаздырат? Эмне үчүн ошол уюмга кирет? Эмне үчүн азыр ошол уюм аркылуу биздин өлкөгө келип алып, главный идеолог сепаратисттердин Алишер Сабиров менен бирге жүрөт дагы, ошол Алишер Сабиров менен азыр кандайдыр бир иштерди алып барганын атат. Мындан кийин ким Салижан Шарипов? Ал ким болот мындан сепаратист менен байланышы болсо? Ал эми Алишер Сабиров ким? Алишер Сабиров ошол сепаратисттердин идеологу. Ал өтө куу адам. Негизги идеолог ушул киши. Ал эбегейсиз байлыкка ээ болгон. Ар бир сепаратист өзбек улутундагы. Алар ошончолук байган. Ал байлыгы же кыргызга же өзбекке пайдасы тийген жок. Кандуу окуяга алып келди ошол байлыктар. Алардын максаты түштүктө базардан баштап бардык бизнести колго алыш эле. Мен дагы бир нерсени айтып кетейин. Алар байлыктарга ээ болуу менен ошол автономия жасаганга аракет жасашты. Июль айында мына ушундай максаттарга эмне үчүн алар барып жатышат? Эмне үчүн Коопсуздук комитети ушуну изилдебейт? Мына азыр мен коомчулук аркылуу, массалык маалымат каражаттары аркылуу Коопсуздук комитетине кайрылып атам. Мына ушул уюмду изилдегиле дагы, могу сепаратисттердин тизгинин тарткыла деп.
2010-жылдагы каргашалуу кандуу окуяда сепаратисттер Ош областын автономия кылууну каалагандыгын айткан Жолдошева Батыровдун ОБСЕде сүйлөөсү Азимжан Аскаровду жазадан бошотуу аракеттери буга далилдеди. Азимжан Аскаров түрмөдө отурган Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун чечими менен ал чечим кайрадан каралууга жатпаган чечим эле, бирок оондун кийгилишиси менен азыр Азимжан Аскаровду ошол уюм алып чыгып атат. Оонга айтып деп. Ошол өзбек улутундагы атайын жасалган уюм. Бирок бул уюмга эч ким көңүл бурбай атат. Бул уюмдарда кимдер бар азыр айтып кетем. Эми азыр Азимжан Аскаровду түрмөдө жаткан Азимжан Аскаровду ошол уюм ушунда кылгандан кийин батыш өлкөлөрү, Запад, Азимжан Аскаровду куткарууга аракет жасап аткандан кийин Кадыржан Батыров Западка жөн эле находка. Азыр билесиңерби биздин өлкөнү эмне күтүп турат? Сепаратисттер автономия жасайм деп Зулумов Шакир, өзбек улутундагы полковник, замначальник УВД Ош областы подтверждать этип атат. Мен аларды койгула, мындай оңарды кайткыла десем болбой, автономия кылабыз деген ойлорун айткан деп. Урматтуу менин мекендештерим, Кыргызстан бирөө, биздин бара турган жерибиз жок. Мына азыр сепаратисттер кайрадан башын көтөрүп, жөнөкөй эле анализ. Азимжан Аскаровду оон алып чыгам деп, бул ошол өзбек бай адамдардын уюмунун негизинен болуп атат. Кадыржан Батыровду ОБСЕге апарып туруп, площадка бердиртип сүйлөп атат. Менин билишимче, июль айларында Салижан Шарипов келет. Бул жерден жолугушат Алишер Сабиров менен бары биригишип туруп, скайп аркылуу Кадыржан Батыров менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө аракет жасайт. ГКМБ каякта карап атат? Сепаратист Батыров эң алды менен Өзбекстандын жараны болгон. Ал кылмыш иши козголгондон кийин Кыргызстанга качып келип, Аскар Акаевдин учурунда Жалал Абадтын 70% кыймылсыз мүлкүн сатып алган. Ал үчүн чиновниктерге акча берип, текейден арзан өткөрүп алып, кийин анысыны шылдын катары да айтып жүргөн. Биринчи ушул суроого жооп берейин. Ал Өзбекстан Республикасынын жараны, кийин Россия Федерациясынын жарандыгын алган. Өзбекстандан качып келген биздин республикага. Батыровдун Өзбекстан темир жол мекемесинде 5000ге жакын грузовой вагондор болгон. Ал вагондор Россия, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, албетте Өзбекстанда иштеп келгенин, акырында 4 миллион доллардан ашык сумманы уурдагандыгы үчүн ага кылмыш ишин ачкан Өзбекстан. Бирок кээ бир айрым Өзбекстандагы бийлик бутаттарындагылар Кадыржан Батыровдун Өзбекстанга келишин каалаган эмес, себеби алар ушул махинацияда болушкан. Батыров Кыргызстанга келип жеңил байый баштаган. Айрым булактарга ишенсек, өзүңөр билесиңер, түштүк наркотрафиктин жолу. Батыров Жалал Абадта орун алат, Аскар Акаевдин мезгилинде эбегейсиз байлыкка ээ болот. Базардан баштап тамеки, пахта заводдорду ачат. Батыр авиа компаниясын ачып, Эмиратка, Африкага жана башкаларга уча баштайт самолеттор. Масло заводко ээ болот. Арсланбабтагы бүт санаторияларды ачат. Ээлеп алган. Ал эле эмес Россиянын айрым областтарында пахта жана тамеки заводдорун ачканы маалым болгон. Московской областы, Тульский или Тверской областтарда ошондой эле 5000дей темир жол аркылуу Россиянын темир жол мекемелери менен иштешип келген. Керек болсо Дальний Востокто лесозаготовительный предприятияны ачкан. Оңдогон криминальный разборкаларга катышкан. Ошондой эле университет Дружбы народов ачканда $50 000 жетинчи этажда отурган бир чиновникке бергенин бүгүнкү күнгө дейин ал айтып келет. Батыров кыргыз чиновниктерин акчага оңой эле сатып алса болорун дайыма шылдыңдап айтып жүрөт. Бир сөз менен айтканда, Жалал Абад облустун 70% недвижимость бардык тармактарын алып, финансылык империя түзгөн. Ошол финансылык империя түзүүгө ошондогу бийлик түздөн түз жардам берген. Ирина Переживойт, белгилүү журналист, өз мезгилинде өзүнүн гезитине маалымат берет. Керек болсо Кадыржан Батыровдун российский паспорттун номерин
Россияда жашаган пропискасы менен адресин көрсөтүп, Батыров жакшылык кылбастыгын жазат, Ирина Прижевой. Бирок БШК көздү жумуп туруп, Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамды тебелеп туруп, Батыровду Жогорку Кеңештин депутатына берип алып барышкан. Ошентип Батыров акча аркылуу кыргыз бийлигин любой акчага сатып аларына болорун көзү жетет, жана мыйзамды каалагандай тебелесе болот экен деп ынанып, каалаганын жасай баштайт. Адам байыганда өзүн кудайдай сезип калат. Кадыржан Батыров 2010 жылдагы Оштогу кандуу кагылышууну уюштурууга $100 000 берген деген Жылдызхан Жолдошова Чаш шакала аттуу китеп менен видеонун чыгуусуна Жогорку Кеңештин 4-чакырылышынын депутаты Алишер Сабировдун тиешеси бар экендигин айтты. Айтып коеюн дегеним, Чаш шакала деген китеп чыкканда мен ойлогонмун, бул Кимме Килунендин колу болсо керек деп. Мен жаңылышыпмын. Кимме Килунен эмес, буну Алишер Сабиров $50 000 берип, спонсорлук кылып, бул китепти чыгарган экен. Китепти мен ойлогон Финляндияда чыкса керек деп. Жок, китеп Москва шаарында, Смоленский площадьта жеке типографияда чыгыптыр. Көрсө, бул режиссер Такир Макситов деген баланы, өзбек, Москвада жашайт. Ал ушул Чаш шакаланы менде мына бар. Жасаткан экен. Ал эми журналист, сценарий жазган экен Алимжан Мирзаевди. Мына мен Коопсуздук комитетине ачык айтып атам. Фамилиялардан бери, Чаш шакала кайерден чыккандан бери. Мен единственный разычылык билдирем, Российский Федерациянын Коопсуздук комитетине мен депутат катарында ушул маселени көтөрүп чыкканда, Москвада ушул китептер сатылып атат дегенде, Россиянын Коопсуздук комитети ошончолук эффективный иштеп туруп, бирде китепти саттырбай койгон. Бунун үчүн биз ФСБга рахмат айтышыбыз керек. Ошон үчүн Алишер Сабиров буну менен гана тынчып калган эмес. Андан мурун Горная Бадахшанская область Тажикстандын депутат болуп туруп, автономия республиканы түзүү боюнча нормативный документтерин сурап, Ош областын автономия түзүү боюнча ал абдан жакшы нормативный документтерди даярдап, ким президент болот автономный областтын, ким премьер-министр, ким прокурор болот. Ошонон бери булар жакшылап чийип койгон экен. Территорияны ошондой эле структурасын түзүп коюшкан экен. Урматтуу менин мекендештерим, мен силерге айтайын дегеним, балким бир жигит чыгып, мырза жигит, бир күчтүү саясатчы мырза жигит чыгып, ушуларды айтабы экен. Эл үчүн күйүп, мен президент болом деген жигиттер абдан көп. Айтабы экен десем, бирөөсү чыгып айтпайт. А коркунуч бар. Бизде өтө чоң коркунуч бар. Бизде биринчи коркунуч декабрь айында, экинчи коркунуч жазда, же болбосо 2017 жылы шайлоо мезгилинде президенттик. Себеби шайлоо мезгилинде кыргыздар бөлүнүп жарылынат. Мына ошондо сепаратисттер мындан дагы баш көтөрөт. Мен ушуну эскертип коеюн. Давран Сабиров деген ким? Ал керек болсо газды приватизация кылып алган. Ошто. Байлыгын айтпагыла. Жалалидин Салахидинов деген ким? Азыр Давран Сабиров каерде жашап атат? Давран Сабиров жөн эле жашап атат. Өзбекстанда келип кетип бизнестерин жасап атат. Бийлик ким менен ойноп атат? Салахидинов деген ким? Ал текстильный комбинаттан баштап Ошто көптөгөн недвижимостке ээ болуп, бул сепаратизмге абдан чоң салым кошкон. Мен эсимде Кеңешбек Дүйшөбаев ДСП катын жөнөтөт бизге, комиссияга. 02.03.2011 жыл болчу. Биз ДСП каттарды обратно беребиз. Эмне үчүн эсимде калды? Себеби ал менин туулган күнүм. 24 июль 2010 жылы Салахиддинов кармалган экен Манас аэропортунда рейс 409 Бишкек Ташкент рейсинде ГКМБнын кызматкерлери тарабынан. Ал эми 20 июлда башкы прокуратура өзүн алдырып, анан боштондукка коюп жиберген экен. Бул фактыны Дүйшөбаев өзү катка кол коюп берип атат. Ошол мезгилдеги генеральный прокурор, ошонун орун басары.
Эмне үчүн кой берди, эмне үчүн алар башкы прокурор менен анын орун басары жазаланбайт? Сепаратисттерди кой берип атат. Кадыржан Батыровду кой берди. Барын жасашты. И азыр Жалалидин Салахидинов жашайт Навайде. Удобрением занимается, бир кыргыз жигит анын бизнесин гүлдөтүп атат. Эртең ошол бизнеси оружие болуп келиши мүмкүн биздин өлкөгө. Ошондой эле Инамжан Абдурасулов ал Аскар Акаевич Ошко барса, только анын чарбасына барчы, башкага барчу эмес. Эбегейсиз байлыкка ээ болгондон кийин ал дагы сепаратистке айланып. Азыр болсо ал Ферганада жашайт экен, абдан сакалын өстүрүп алыптыр, семирип кеткен, дервиштей кийинип алып туруп Кыргызстанга келип кетип жүрөт дейт. Мына сепаратисттердин кенен кесири ойноп жүргөн. Сепаратисттер эмнени талап кылган? Момундай талаптарды койгон. Кыргызстандын түштүк аймагында өзбек автономиялык областты түзүү, анын жетекчилигине сөзсүз өзбек улутунун өкүлүн дайындоо. Алар кимдер болуп тизмесинде аныктап коюшкан. Өзбек тилине мамлекеттик тил деген статусту берүү кыргыз тилинин статусу менен бирдей деңгээлде болуп, бүт мамлекеттик мекемелерде документация өзбек тилинде жүргүзүү. Мамлекеттик мекемелерде жана күч органдарында өзбек улутундагы жарандарды кызматка алуунун санын көбөйтүү. Республика деңгээлде мамлекеттик мекемелердин жетекчилигине өзбек улутунан дайындоону арттыруу. Бүт мектептердин окуу программасына өзбек тилин кирип, аны чет тил катары окутууну талап кылышкан. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттык мандатка ээ болуш үчүн өзбек улутундагы жарандарга депутаттардын санынан 30% квота катары бөлүп берүү жөнүндө момундай жөнөтүшкөн. Мына менин колумда ГКМБнын полковниги азыр отставкада, ал мезгилде действующий болчу Талант Разаков, Ошко калам, Ошские события деген китеп жазган. Ошондой 23 сепаратистик маанайдагы аксакалдар Советтер Союзунун Верховный Советине кат жазып атат. Алар айтып атат, исходя из приведенных выше соображений, могу айтылган нерселер, мына мурун айтылган. Мы считаем возможным возбудить перед вами вопрос о включении в повестку Совета национальности Верховного Совета о формировании Ошской автономной Советской Социалистической области в составе Киргизской ССР и внесении соответствующих изменений Конституции Союза и Киргизской ССР. Такое, на наше мнение, находит поддержка населения области, особенно таких крупных городов, как Ош, Кызылкия, район Сузак, Базар-Курган, Ленинск, Караван, Алабука, Карасу, Үзген и другие. Мына ушул областтан автономия түздү, ушул район шаарларды суранышкан. Бул 1990 жылы. СССР булаганда аябай чыймалышып турган мезгилде сепаратисттер баш көтөрүп 90 жылы Ошко каламын башташкандагы мына ушуну сураган официалдуу кат. Мен эмнени айткым келип атат, урматтуу журналисттер? Бул нерсе көптөн бери келет. Азыр кандай байланышы болуп атат? И кандай байланышы болгон? Мен объективдүү болуш үчүн ачыгын айтайын. 14 майда Кыргыз телевидениесинен чыгып, Тейитте өрттөр үйлөр өрттөнгөндө, Бакиевтердин ата конушун Бозуй желет. Мен КТРден саат 11-ге жакын түнкү саат чыгып, барыңарды тең Ошко келүүсүн сураганмын. Түштүктүк мындегендер и органдар. Бул Ош окуясын алып келиши. Бирок кайрып менден башка эч ким барбаптыр. 18-ине келип 19-унда кирсем, Отунбаеваны өткөн мезгилдин декретин жасап атышыптыр президенттик кылуу боюнча. Алмазбек Атамбаев менен саламдашып, Оштогу болгон окуяны айтайын десем, анан сүйлөшөбүз деп ал басып кетип калды. Тиги Кеңешбек Дүйшөбаев болсо Бекенов менен сүйлөшүбүз деп ал укпай койду. Бекназаров менен Сариев сүйлөшүп, алар айтты, мына өткөн мезгилдин президенти бар, Роза Отунбаева менен сүйлөшүбүз деп койду. Анан Текебаевка мен кыйкырып калдым. Эй, сен не кылып жүрөсүң бул жерде депчи. Кичи мекениңде элиң өлүп атса депчи, жердештериң өлүп атса деп. Себеби 18 майда 3 адам 3 адам каза болуп, 74 киши жаракат алган. Текебаев унчукпай квадратный залга кирип кетти. Отунбаева кабыл алды.
Ош окуясын болорун, чрезвычайный ситуацияны Ошто Жалал Абадта түзүүнү суранганмын. Ал киши болсо ВЧдан сурап, ушундай болот деп айтып атат Жылдызга, кандай болот деп. Анан баары тең эчтеке болбойт деди, ана успокоилась. 2-июнда кирем, анда да укпай койду. Чрезвычайный ситуация түзгүлө десе. Мына ошентип, алдын ала мен айткан нерселер жасалган жок. Эмне үчүн ошондо сактап калышкан жок? Ушул нерсени болдурбай койсо болот эле. Чрезвычайный ситуация ачылганда Жалал Абадка ачты, кийин алып койду. 1-июнга карата. Болбойт болчу бул окуя. Себеби Отунбаева эжекебиздин жоомунда болгон. Чындык айтылыш керек. Сен Жылдыз дейт, Министерство обороны национальный гвардияны тек апардып атасың, алар кетсе биздин бийликти ким коргойт деген. Бул да чындык. Көрдүңөрбү? Бийлик кандай ширин болот, таттуу болот. Понимаете, какой монстрга Кадыржан Батыровду айландырып атат азыр Батыш. Силер түшүнбөй атасыңарбы, же түшүндүңөрбү? Кеме күлүнүндү ким алып келди деп Роза Исаковна да сураганда, Роза Исаковна айтты эле. Кеме күлүнүндү убактылуу өкмөттүн бир белдүү саясатчысы мүчөсү деп. Көрсө, кеме күлүнүндү Текебаев чакырган Турбаева. Ал Осло шаарында 2010 жылы 10 июлда болгон ЭКУнун айынчасында бирге жолугушуп, бирге чакырышыптыр. Бирге мен азыр уже түшүндүм ушул чакырганын. Экинчиден, кеме күлүнүн убактылуу өкмөт геноцид жасаган өзбектерге деген чечим чыгарып кеткен. Эгерде тиги Запад Батыш катты кыса турган болсо, эл аралык комиссияны, анда булар Гага сотуна өзүнүн чечимин жөнөтүшөт. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Гага сотуна барып калганын билбей калышат. Экс-депутат айым өз сөзүндө Өмүрбек Текебаевдин одоно 3 мыйзам бузуусу иликтениши зарыл деди. Анын биринчиси Проон аркылуу 2010 жылдагы референдумга коюлган баш мыйзамдын өзбек тилине которулушу. Экинчиси сепаратисттердин балдарын конституциялык кеңешмеге кошуп алганы. Ал эми үчүнчүсү инисин Кадыржанга кошуп тейитти өрттөгөнү деди. Бирок Текебаевдин 3 мыйзам бузуу одону бузган моменти бар. Ал айтып атпайбы, менин чындыгым бар, ар кимдин чындыгы бар, эмоциональный накал менен тиги бу менен биз сүйлөп атабыз деп. Текебаевдин чындыгы болсо, менде факты бар. Мен фактылар менен гана сүйлөйм. Биринчи анын кетирген катасы Кадыржан Батыровго Асылбек Текебаев инисин кошуп бергени. Асылбек Текебаев менен Кадыржан Батыров барып, ошол жерде өрттөгөнү тейитти. Аны мына тейиттеги элдин сүйлөгөн сөзүн койсоңор да болот. Мен үйүм ушу тейит айындадым. Кадыржан келин ушу көпүрөнүн үстүндө турдум мен. Бияк Баки Курманбектин ата корушу. Биягы Атас Бакиевдин аласынын үйү, Наржагы Жусуп Алиевдин үйү, Кадыржан келгенден жерде турдум мен, ата мекендин 300 балдар менен келишти. Үйдөгүлөрдүн баардыгы туруп калганынан акырында итин алып чыгышты. Анан кийин эле ташыларды атып, немелерди таштады, гранаталарды ташташты. Мен жерде туруп Кадыржанга айттым, мындай кылам, балдар кайтарын десем, кайтарган жок, коксоңуз үйгө кирип кеттиң деди. Кыргыздын туусу неменин кыргыз үйдүн үстүндө турат болчу, кыргыздын туусу үйдө. Ата мекендин кепкаларын кийген балдар, Асылбек Текебаевдар кошо жүрдү Кадыржан менен. Белги болсо баары немелер келишти, жөн эле карап турушту. Спецназдарды айтып атат. Телефон алды, мен билбедим эле, балдардан бирөөсү белги Асылбекке телефон берди ошол маалда. Мен эмне сүйлөгөнүн укканым жок. Ошондо бир паста гранаталарды таштап, бардыгын туруп алып чыгып кетишти. Кыргыздын туусу үй күйдү.
Экинчи ошибкасы, мына ушул сепаратисттердин балдары кийин сепаратист болот. Ошол сепаратисттердин балдарын Текебаев кеңешмеге, конституциялык кеңешмеге кошуп алат. Алар кимдер? Алар, мына мен силерге окуп берейин фамилиясын. Голословно айтпайын. Акбаров Сайдулла, Акбаров Азимжан, Эргашев Маматказы, Эргашев Вахиджан, Мухаммаджанов Шавкат, Мамаеров Абдумомун Маматхалович, ал членцик болгон. Мына ушулардын баарын кошуп алат дагы өзүнүн конституционный немесине. Давран Сабировду бүт барын деп. Аларга булар талап коюп атат да 5 талапты. Ал эмне деп сүйлөштү? Мына ушуну Текебаев менен кеңешмеге киргендер мына ушул 5 талапты койгон автономиядан баштап. Ошону юридикалык баа берсин деп атам мен. Депутат болгондо да талап кылгам азыр. Анан 3-чү бул мыйзам бузуусу прон аркылуу өзбек тилине которгон конституцияны кеңешмен төрагасы ошол болгон ким кат жөнөткөн? Ошону билсин деп атам мен коопсуздук комитети. Эмне үчүн өзбек тилине которуп, анан интербилим аркылуу тараткан. Бул боюнча мен Ошто жүргөндө уккам. Кийин азыр мына Шайбек Боматокоровдагы кеңешменин мүчөсү болгон. Мына ушул 3 нерседе Текебаевдин билинип, билинбей, көрүнүп, көрүнбөгөн мыйзам бузуулары болгон. Мына ошону Генеральный прокуратура Вежмедовский комиссия аныктап чыгыш керек. Розо Отунбаева эмне үчүн чрезвычайный ситуация киргизген эмес, биз айтып атсак дагы 8 июнда Надира Нарматова менен Шарапат Мажитова кирген, ош окуясы болот, чрезвычайный ситуация ачкыла деп. Аларды да укпай койгон, ошон үчүн да юридикалык баа берилиш керек аларга. Ким кайсы ген прокурор кой берди? Жалалидин Салахидиновди ким кой берди? Эми мен эмнени айткым келип атат? 31 августта кан төгүлгөн 87 баланын аянтта Кыргызстан жүрегинин желбирип турганда Манас атанын арбагынын алдында Алмазбек Атамбаев айтып атат. Ким Кадыржан Батыровду чыгарса, сепаратисттердин ким жардам берсе, ош окуясында алар сөзсүз юридикалык баа алып жазаланыш керек деп. Айттыбы? Анда Атамбаев аягына чыксын. Мародёрлуктун бетин ачам дедиби? Анда Атамбаев бетин ачсын. Банктардан, ячейкалардан кимдер акча алды, ошолордун жүзүн ачам дедиби? Ачсын. Себеби кан төгүлгөн аянтта айтты. Жылдызхан Жолдошова анын айткандарын УКМК текшерүүгө алуусун билдирди. Ошону менен катар июн коогасын уюштурган бир да сепаратист жазасын албай, күнөөлүүлөр табылбай келе жаткандыгын айтып, кандуу окуяны бийликтегилердин саясатка айландыруусуна каршы экендигин кошумчалады. Апрель-июнь окуясы менен алаксатуунун кереги жок. Себеби бул улуттук трагедия. Ошончолук балдар каза болду, 87-40 балдарыбыз. Түштүктү кечирип койсуңар. 1000ге жакын балдар. Азыр да өлүп атышат ошо жаракат алган балдар. Эч ким моралдык укугу жок. Ошо окуясы менен соодалашууга, же бири-бирин өч алууга, саясий курал кылууга, ошо окуясын колдонууга мен жол бербейм. Дагы бир жол кайталып коеюн. Менин жердештерим, менин туугандарым каза болду. Булардын жакын туугандары тирүү, алар көз жашынта элек. Эгерде азыр булар эмне үчүн капа болуп атат? Сепаратисттерди кой бердиңер 2010-жылы. Ушул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү. Жазаланган жок. Эч кимди бирөөсүн кармап камаган жоксуңар, шылдыңдадыңар бизди. Эми болсо саясий курал кылып бизди шылдыңдап атасыңар, дагы биздин өлгөн балдарды деп атат. Кадыржан Батыровдун жасаган момундай мыкачылыгын көрсөтүш керек. Элди кантип кыргыз өзбек дебей, өзбек орус татар тажик дебей, ал жерде көптөгөн улуттар каза болгон. Ошол кылган ишин көрсөтүп, эгер коогалаң видео отчетун көрсөтүп койгондо, мындай болбойт эле. Кадыржан Батыров сепаратисттер ким экенин билет эле. 90-жылы дагы койгула тийбегиле сепаратисттерге өзбек кыргыз тынч жашаш керек деп
ошол окуяны ачык көрсөтпөгөн үчүн 2010 жылы кайталанды. 2010 жылы кадимкидей мамиле ошондой болду. Бүт сепаратисттерди чыгарып ийип туруп, тийбек эле чындыкты көрсөтпөгүлөр. Жылдыз Жолдошованын чындыгы мына билесиңер. Мына менин отчетум. Менин отчетум кабыл алынган жок жогорку кеңештен. Себеби бул жерде чындык болчу. Бирок бул чындык 2011 жылы 25 май 2 июнь күнү айтылганда жогорку кеңеш кабыл албай менин чындыгымды. Азыр Атамбаев менен Текебаев бири-бирин чукуганда менин чындыгым тастыкталды. Ошол видео койгон отчеттон көрсөтүп атат. КТРден, ЛТРден алып туруп мен изилдеп, мен балдарымын өзүмүн жашоомду сайып койгон учур болгон. 42 жолу комплекс Курманжан жатканы текшеришти. Ушул менин апрель-июнь окуясынын чындыгын айткан үчүн. Заказчик менен подрядчик аягында оорукчан болуп калды. Подрядчик эпилепсик менен сахарный диабет болуп калды. 42 жолу мени текшеришти. Мен бир жолу элге кайрылып айттымбы? Текшере бергиле дедим. Фондго бир тыйын түшкөн эмес, бир тыйын Жолдошов эч кимден алган эмес. Фильм Курманжан жаткадай акча бөлүнгөн. Министерство культура кыргыз фильм тарткан. Ошондой эле Гостройго акча бөлүнгөн, ДЖГС курган 4-5 подрядчик менен. Билесиңерби кандай нерсени мен башыман өткөрдүм? Менден башка бири болсо балким ушуларды айтпайт эле. Бирок мен айтышым керек. Себеби эмне үчүн айтышым керек? Мына көрдүңөр. Ошол каза болгон балдар менин туугандарым. Уран Шамырзаев менин бир тууган авам баласы. Атасы Жума деп глухонемой болгон. Великий художник болгон. Ушул бала төрөлгөндө биз бир жыл күткөнбүз. Сүйлөй угулагугабы деп. Мыкачылык менен өлтүрдү. Элестетип көргүлөчү. Мен барып туруп анын денесин отдельно көмдүм. 4 айдан кийин башын милиционерлер башка жерге көмүп койгон экен. Кайрып Куран окутуп атып, Кудайдан кечирим сурап атып, кайрып кан чыгарып атып келип денесине берди. Мен ошону унутуп каламбы? Менин жердештерим, мен оштукмун. Мен кара суулукмун. Менин жердештерим ушунчалык мыкачылык менен каза болду. Мен энемин, мен аялмын. Мен ошон үчүн мына ушул нерсенин баарын кайталанбасын деп мен алдын ала айтып атам. Мен куну куугунтуктайбы, бышырып жейби мени? Атып салышабы булар алардын өз эрки бийликти. Бирок мен ушул чындыкты айтышым керек. Азыр айтпасам, мен өзүм жек көрөм. Мен с этим не смогу жить. Каныбек Темиров, Марат Парпиев, 7 канал Бишкек өкүлчүлүгү.